Ошондо Кудай Нухка мындай деди: Кемеден сени менен кошо аялың, уулдарың жана уулдарыңдын аялдары чыксын. Сени менен бирге болгон бардык тирүү жандарды, жаныбарларды, канаттууларды, жерде сууда жашоочу жаныбарларды өзүң менен кошо алып чык. Алар жер бетине тарап тукумдап көбөйүшсүн. Ошентип Нух менен бирге уулдары, аялы жана уулдарынын аялдары кемеден чыгышты. Малдар, жерде сууда жашоочу жаныбарлар, канаттуулар, жер бетинде кыбыр эткен бардык тирүү жандар өз түрлөрү менен кемеден чыгышты. Ошондо Нух теңирге курмандык чалынуучу жай куруп, ар кандай адал малдан, ар кандай адал канаттуудан алып келип курмандык чалынуучу жайдын үстүнө бүтүндөй өрттөлчү курмандык чалды. Теңир жагымдуу жытты искеди да жүрөгүндө мындай деди: Мындан ары адам үчүн жерди каргабайм. Анткени адамдын ойлору жаш жагынан эле жамандык. Мындан ары бардык тирүү жандарга кылганымдай кыргындык кылбайм. Мындан ары жерде жашоо болуп турганда, эгүү себүү менен оруу жыйуу, суук менен ысык, жай менен кыш, күн менен түн токтобойт. 9 бөлүм. Ошондо Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деп батасын берди: Укумдап тукумдап көбөйгүлө, жерге толгула. Жер бетиндеги айбанаттар, асмандагы канаттуулар, деңиздеги балыктар, жер бетиндеги кыбыр эткендин баары силерден коркуп, титиреп турушсун. Аларды силерге бердим. Кыбыр эткен тирүү жандын бардыгы силерге азык болсун. Өсүмдүктү бергенимдей эле силерге булардын бардыгын берип жатам. Бирок тирүү жанды мууздабай туруп жебегиле. Анткени кан анын жаны. Айрыкча силердин каныңардын кунун мен төлөтүп алам. Адамдын канын төккөн мал болсо да, адам болсо да, бир тууганы болсо да анын жазасын мен берем. Ким адамдын канын төксө, анын каны да адам колунан төгүлөт. Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган. Силер болсо укумдап тукумдап жер бетине тарагыла.